Bizde урматтуу bir туугандар, байлык жок болсо да кыйналып жаткан жокпуз. Кийим жок болгон себептен кыйналып жаткан жокпуз. Машина жок болгон себептен кыйналып жаткан жокпуз. Үйү жок болгон себептен кыйналып жаткан жокпуз. Азыр кыйналып атабыз. Биздин ичибиздеги жаман мүнөздөр бизди кыйнап атат. Текеберлик бизди кыйнап атат. Эмне үчүн мага орун бербеди? Эмне үчүн мага салам бербеди? Эмне үчүн мага внимание кылбады? Өзүбүздөн өзү ичибизди жеп атабыз, кыйналып атабыз. Көрдүң, текеберлик бизди кыйнап атат. Текеберлик бизди эмне кыйнап атат? Көрө албастык кыйнап атат. Бирөө үй курса, сенен бир тиын алды. Эмне сен ичиң күйөт? Эмне сен көрө албастык кыласың? Неге сен түрмөн уктай албай чыкты, ал үй куруп атса, ал кымбат баалы машинаны тепсе, ал жакшы кийим кийсе, сага эмне тиешеси бар? Сенден бир соң сурадыбы? Эмнеге көрө албастык кыласың? Өзүнөн өзү кыйналып атат ичиде. Уктай албай атат үйдө иче. Сени мына көрө албасын билесиңби? Жүрөгү ооруга алып барат. Билесиңби дагы сен муну таштап алсаң, рак айланат. Ушуну азыркы күндө врачтар далилдеп атат. Пайгамбар бекер айтканда, көрө албастык кылбагыла. Көрө албастык кылсаңар, силердин амалыңарды устура чачты тазалап салганда тазалап салат деди. Азыр бизде эмне кыйнап атат? Кек сактоо кыйнап атат. Кек сактоо кыйнап атат. Бирөө сизге убагында бир жамандык кылган, бияктан жүрөсүз, жүрөгүңүзгө алып жүрөсүз. Өзүңчө бир проблеманы алып жүрөсүз да. Кечирип таштаң, жүрөктөн кетип таштаң. Кек сакта. Бир күн убакыт келет, мен көргөзөм.